Üçüncü bölüm. Biz kayradan ele özümüz mактап жаткандай өңдөнүп турабызбы? Кээ бирөөлөргө окшоп, биз да силерге көрсөткүдөй, же силерден алып, башкаларга көрсөткүдөй ишеним катка муктаж белек. Силер өзүңөр биз үчүн ишеним каттай элесиңер го. Биздин жүрөктөрүбүзгө жазылган бул кат баарына маалым. Аны ким болсо да окуй алат. Силер кызматыбыздын үзүрү, Машаяк жазган каттын өзү экениңерди баары көрүп турушат. Ал сыя менен эмес, тирүү Кудайдын руху менен, таш лоокторго эмес, адамдардын жүрөктөрүнө жазылган. Баардыгы дал ушундай экени биз үчүн калетсиз. Буга бизди Кудай алдында Машаяк ишендирди. Колубуздан бир нерсе келип, муну же тигини өзүбүз кылдык дегендей эч акыбыз жок. Себеби бизди ошого жөндөмдүү кылган Кудай. Ал бизге жаңы келишим кызматчылары болууга жөндөм берди. Жаңы келишим болсо, кагаз бетине түшкөн мыйзам эмес, рух жазылган мыйзам өлүмгө алып келет. Ал эми рух болсо өмүр берет. Тоорат мыйзамынын ар бир тамгасы таш лоокторго чегилип, ал аркылуу Кудайдын улуулугу көрүндү. Бул көрүнүш убактылуу гана болсо да, ал Мусанын жүзүнөн ушунчалык жаркырап турганынан Исраил эли анын бетин карай албады. Эгерде өлүм алып келчү Тоорат мыйзамы берилгенде, Кудайдын ал аркылуу көрүнгөн улуулугу ушунчалык жаркыраса, анын рухтун кылган кызматы аркылуу жаркыраганы канчалык зор болушу керек. Айыпталуу алып келчү кызмат ушунчалык улуу болсо, акталуу алып келчү кызмат андан канчалык улуу болууга тийиш. Бир кезде ушунчалык жаркырап турган мыйзам улуулугу эми жаңы келишимдин андан да зор улуулугу жаркырап келгенде өчкөнсүп калды. Өтүп кетчү нерсенин улуулугу мынчалык жаркыраса, түбөлүк боло турган нерсе канчалык жаркырайт. Ушундай үмүтүбүз бар болгон үчүн биз коркпостон ачык сүйлөп жатабыз. Биз Мусага окшоп жүзүбүзгө парда тартып албайбыз. Ал муну анын жүзүнөн Исраил эли өз күчүн жогото турган мыйзамдын жаркыраганын көрбөсүн деп кылган. Ал кезде алардын акыл эси көрөлө. Күнү бүгүнкүгө чейин байыркы келишим китебин окуганда, алиги парда дале тартылып турат. Ал парданы алып салууга Машаяк гана кудуреттүү. Азыркы убакта да Мусанын мыйзамын окуп жатышканда, бул парда алардын жүрөктөрүн жаап турат. Бирок кимдир бирөө жараткан эгеге жүз бурганда, алиги парда алынып ташталат. Бул жерде эге деп аталганы ыйык рух. Ал эми эгебиздин руху бар жерде эркиндик өкүм сүрөт. Андыктан баарыбыздын пардасы алынып ташталган жүздөрүбүз эгебиздин улуулугун чагылдырып, эгебизден бизге келген улуулук бизди өзгөртүп, уламдан улам ага окшош кылат. Ошого жараша бизден мурдагыдан да зор улуулук жаркырап чыгат. Бул болсо эгебизден ыйык рухтан келет.